Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров 20-июлдан тартып өлкөнүн түштүк жергесинде иш сапары менен болуп кайтты. Анда учурдагы пандемияга карата аймакта кызматкерлердин иш алып баруусу менен жакындан таанышып, түзүмдүк бөлүмдөр арасында коронавирус илдетине каршы аракеттерин текшерди. База ответьте. Коронавирус илдетинин биринчи симптомдору байкалган учурда ыкчам өз убагында биринчи медициналык жардам көрсөтүү максатында Ош шаарынын номер 12 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн имаратынын 2-кабатына убактылуу стационардык пунктун ачууга имараттын шарттарынын жарамдуулугу менен жеринде таанышып, тиешелүү чечимдерди кабыл алды. Ошондой эле өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн имаратынын убактылуу күндүзгү стационардык пункту ачуу боюнча тиешелүү жетекчиликке тапшырма койду. Ош шаарында жайгашкан республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын окуу борборунун абалын Замирбек Аскаров жеринде карап чыкты. Министрликтин республикалык өзүнчө куткаруу отрядындагы гуманитардык жардамга келген ундардын кандай шартта сакталып жаткандыгын, ошондой эле министрлик тарабынан алынган хлорлорду сарамжалдуу, максаттуу пайдалануу боюнча тиешелүү жетекчиликке тапшырма койду. Министр Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча түштүк борборунун табигый кырсыктарды алдын алуудагы атайын инженердик техникаларынын абалын жеринде көрдү. Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети болгон табигый кырсыктарды алдын алуу иштери солгундабашын жана кечиктирилгис жумуштар өлкөнүн бардык аймактарында жүргүзүлүүсүн тиешелүү башкармалыктын жетекчилерине тапшырма берген. 22-июлда өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров Ош облусунун Ноокат районунун Ынтымак айыл аймагындагы Бешбуркан айылындагы министрлик тарабынан курулган Ак сай сел өтүүчү сайы пайдаланууга берилди. Иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров, эл өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдын тургундары катышты. Буга чейин айылдын элдери өз алдынча каражат топтоп, көпүрө курганы менен катуу жааган жамгырдан улам сел алып кеткени маалым болгон. Жергиликтүү тургундар эң маанилүү делген көйгөйү чечилгендиги үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине ыраазычылыктарын билдиришти. Бул көпүрөнүн салынышына чоң салымын кошкон биздин мына МЧСтин өзгөчө кырдаалдар министри ушуларга ыраазычылык билдиребиз. Биздин айылыбыздын 70% эли ушу сайдын бул өзүндө, биздин мектебибиз бул сайдын бул өзүндө. Биздин жаш окуучулар ушул көпүрөнүн мурун көпүрө салынганга чейин ушу сайды кечип өтүшүп мектепке барып, коркот элек барып келгенге чейин балдарыбыз. Жаназалар болуп калса, ошол табытты көтөрүп, качан сел токтомоюнча 3 саатта, 4 саатта, 5 саатта ушул турат элек. Мына бүгүн Кудай Таала шүгүрө болсун, көпүрөбүз бүттү, элдин эң чоң көйгөйү мына чечилип, жарык маанайда курсаңчылыкта турабыз.
24-28 июль күндөрү Кыргызстандын Чүй, Талас облустунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт деген маалымат Кыргыз гидрометеорология агенттигинин шашылыш эскертүү тараткан. Буга байланыштуу көпчүлүк райондордо мезгил менен жаан жаап, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаап, айрым аймактарда сел жүрдү. Жаан-чачын катуу жаап, айрым жерлерде сел жүрүп кеткендигине байланыштуу көпчүлүк жарандарда кооптонуу жаралган. Аба ырайын божомолдоо агенттигинин билдирген маалыматына караганда, быйылкы жылдын жай мезгилине болгон аба ырайында өзгөрүүлөр болбойт деп билдирет. Ушундай аба ырайы болгон алдыда эскерткенбиз. Июль айында дагы, июль айында дагы ошондойду көпчүлүк норманын чегинен чыкпай турган аба ырайы болушун эскерткенбиз да. Анан азыр деле мына жаан-чачын көпчүлүк норманын чегинде эле болуп атат. Ошого жакын, ошонун чегинде кээ аба температура боюнча деле эч кандай чоң өзгөрүүлөр болгон жок. Ушу көпчүлүк норманын чегинде температура сакталып туруп атат бизде. И мындан ары деле ошондой эле болот. Азыр ушул апта ичи туруксуз аба ырайы сакталып атат. Бул туруксуз аба ырайы 2-3 чейин ушундай туруксуз аба ырайы болуп, кээ бир жерлерде катуу жаан-чачын жаашы 29-да, 30-да ысык көл нарында жалпы кээ бир республиканын кээ бир аймактарында ошондой жаан-чачын жаашы, ысык көл менен нарын тарапта катуу жаашын күтүп атабыз, божомолдоп жатабыз. Кыргыз гидрометеорология боюнча агенттигинин карамагында республика боюнча 34 мануалдык метеостанция жана заманбап үлгүдөгү автоматташтырылган 56 метеостанция бар. 2020-2021 жылдары эл аралык долбоорлордун алкагында дагы 60га жакын автоматташтырылган станцияларды орнотуу пландалган. Анын ичинде республиканын аймагында 23 автоматтык метеостанцияны, калдык сакталуучу жайдын тегерегинде 2 автоматтык станция, 20 жаңы гидропост орнотуу, 10 гидропосту оңдоо, калыбына келтирүү жана 2 кар көчкү станциясын куруу иштери каралган. Ар бир автоматтык станция 10дон ашык датчик менен жабдылат. Бул станциялар аба ырайы, агрометеорология, климаттын өзгөрүшү, суу ресурстарынын жана мөңгүлөрдүн абалы тууралуу маалыматтардын сапатын жогорулатууга багытталган. Өзүбүздүн берип жаткан аба ырайыбыздын божомолунун так белгисин тыкыр көзөмөлгө алуу максатында бир гидропостторубузда, тоо таштын арасындагы адам жетүүгө кыйын болгон шартта жашап жаткан, иштеп жаткан ошол гидропосттогу биздин байкошлорубуз дагы азыркы учурда толук ошо аба ырайынын курулуштарын өзгөрүүсүндө көргөнүн бизге маалымат берип турууну тапшырганбыз. Азыр алар дагы ошо анын үстүндө активдүү иштеп жатышат. Ошонун натыйжасында биз баягы берип жаткан божомолдорубуздун акталышы кандай болуп атат. Бул деген ошо алдыга мындан аркы болжолдоолорго мындай тагыраак берүү максатында ошондой жумуштар жүрүп жатабыз да. Анан автоматикалык станцияларыбызды азыр мындай санын көбөйтүү үстүндө жумуш алып барып жатабыз. Андан сырткары жакын күндөргө биз Долон ашуусундагы ушу Долон кар көчкү станциясына бүтүп калды. Жапон өкмөтү каржылап, Промдун долбоорунун алкагында бүтүп атат. Аз калды да Кудай буйрса ошону ишке киргизип, ушу кыш айларында кар көчкү кооптуулугу баштала турган учурга чейин ошону ишке киргизип алуунун үстүндө жумуш алып баратабыз. Аба ырайын алдын ала божомолдоодо дүйнөлүк прогностикалык борбордон алынган прогностикалык продукциялардын жардамынын негизинде биздин адистер аба ырайы тууралуу так божомол чыгарып, республиканын аймагындагы боло турган аба ырайы тууралуу жыйынтык маалымат беришет. Агенттикте 3 күндүк жана 5 күндүк алдын ала божомолдорду чыгарып, тийиштүү кызматтарга жөнөтүп турушат.